Дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавирус бир топ мекемелердин ишин алсыратты. Мунун кесепети дүйнөлүк экономикага кедергисин тийгизип, спорт, маданий иш-чаралардын баары токтотулду. Айтсак, быйыл Токиодо өтө турчу жайкы Олимпиада оюндары түзүлгөн кырдаалга байланыштуу кийинки жылга калтырылды. Мындай жаңылык спортчулардын баарын эле жагы берген жок. Анткени алар көп жылдар бою машыгууларды өткөрүп, алдыдагы Олимпиадага даярданып жүрүшкөн. Алардын катарында Атай Изабеков дагы бар. Ал эркин күрөш боюнча Кыргызстандын курама командасына кирген. Өлкөдө карантин башталып, спорт залдардын баары жабылып, машыгуулар токтойт. Бирок Атай алдыга койгон максаттарына жетүү үчүн машыгууну токтоткон жок. Ал үй шартында болсо да ар кандай көнүгүүлөрдү жасап, спорттук калуун кармап калуунун аракетинде. Спортчулар үчүн 1,5 айлык тыныгуу аябай эле көп убакыт. Бул аралыкта алар спорттук калуун жоготуп алуусу мүмкүн. Ошол үчүн үйдө болсо да машыгууну өткөрүү керек деген Атай Изабеков. Баары бир спорт залда машыгууга жетпейт дейт. Үйдө болуп атабыз, кээде эшикке чыгабыз, турник, брусья алабыз. Отработка болуп атабыз. Биякта мен, байкем, анда иним бар. Үчөөбүз кылып атабыз. Отработка даже бияктан болуп атабыз. Кээде күрөш даже болуп калат. Үй ичинде элечи. Бирок эми залдагыдай эркин эмес да, жыгылган. Бирок залдай даже теризе албайбыз да. Коронавирус оорусуна байланыштуу мамлекеттик казынаны үнөмдөш үчүн өкмөт бир катар мамлекеттик мекемелердин каражатын кыскартууда. Алсак, ушул эле жаштар иштери, Дене тарбия жана спорт агенттигинин бюджетин дээрлик 70%га азайтуу каралууда. Спорт адистери мындай кыскартуу Олимпиадага даярданып жаткан спортчулардын машыгууларын үзгүлтүккө учуратып, спорт тармагына кедергисин тийгизиши мүмкүн экенин айтышууда. Чын айтканда көп болуп калды уже. Уже башташ керек да, эки мал уже бизге жаман болуп атат да, бир малчы. Үйдөн кылган менен залдан кылган айырмасы кандай болот? Айырмасы көп болуп атат. Үйдөн по-любому чарчайбыз да. Залдан көп деле чарчабайбыз. Залдан окуйт 2-3 мал беребиз да, биякта үйдө башына бир жума 2 мал болуп аткам. 2 мал не толуп калат экен. Ал арада эл аралык Олимпиада комитети карантиндик чектөөлөр алынган өлкөлөргө машыгууларды жана турнирлерди өткөрүү боюнча сунуштама иштеп чыгышы керектигин билдирди. Мындай чакта кыскартылган бюджет менен спорт агенттиги спортчулардын толук машыгууларын эптей алабы, ал өзүнчө суроо бойдон калууда. Эл аралык Олимпиада комитетинин, федерация жетекчилеринин жана дарыгерлердин кеңешин эске алып, өзүбүздүн программаны иштеп чыгабыз. Республикалык штаб менен макулдашкандан соң кийинки жумадан тарта курама командалар машыгууну баштайт деп ойлойм. 2 ай көп вакыт алдыңкы спортчуларга 15 күндүк тыныгууда таасирин тийгизиши мүмкүн. Июлда квалификациялык турнирлердин болушу күтүлүүдө. Ошондуктан спортчулар 2-3 айдын ичинде калыбына келиши керек. Маалыматка ылайык, биринчи кезекте Олимпиада оюндарына даярдык көрүп жаткан спортчулар машыгып башташы керектиги айтылган. Мекеменин башчысы машыгууларды жандандыруудан мурда спортчулар медициналык кароодон өтөрүн кошумчалаган. Ошондой эле залдардын тазалыгы менен спортчулардын саны көзөмөлдөнүп, алар көбүнчө ачык аянтчаларда машыгышат. Жодар Бузумов, Өскөн Жороев, Нурньюз, Бишкек.